Кадырман көрүүчүлөр, Манас ТV каналында Куттуу Рамазан берүүсү менен кайрадан көрүшүп жатабыз. Барыңыздардын Рамазан айы кут болсун. Бул айда кылган баардык жакшылыктарыңыз, ибадаттарыңыз, хайыр хасанаттарыңыздын баары Кудай Таала кабыл кылган болсун. Адам баласы бизде Куранда, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө адам баласына өзүн аткара турган буйруктары, кайсы нерселерди аткарбаш керек экендиги, адеп акылактык баалыктары айтып кеткен. Бирок ошол эле негизде Куранда дагы, сүннөттө дагы адамдар ошол дайыма эле ошол мындайча айтканда күнөөсүз катары ошол буйруктардын баарын аткара албагандыгын да көрсөк болот да. Бирок Кудай Таала дагы адамдар үчүн, инсандар үчүн өзүнүн мээрим рахматы менен Кудай Таала инсандарга кээ бир жолдорду, эшиктерди ачып койгон. Ошолордун бирөөсү тобо эшиги. Бүгүн ошол кантип тобо кылабыз, тобонун маанилүүлүгү, кандай тоболор кабыл болот деген темада биз сүйлөшмөкчүбүз. Ал үчүн бүгүнкү студиянын коногу теология факультетинин окутуучусу жана ошондой эле Сатык Бурахан мечитинин имамы Сабыр Мураталиев агай келди. Кош келипсиз агай. Кош келдик. Рамазан айыңыз кут болсун. Сиздин дагы бул айда кылган баардык ибадаттарыңыз, жакшылыктарыңыз кабыл болсун жана бул айда айткан насааттарыңыз бүт баары өз максатына жеткен болсун деген ниет кылабыз агай. Агай, бизде кыргыздарда бар го, бирөөнү жамандап атып же бирөөгө жаман сөз сүйлөп атып тоба кылдым го деп туруп айтабыз го, биринчичи ошондойчу. Анысында бизде да тоба деп келди бул сөзчү. Анан негизинен эле биздин динибизде тобо деген эмне, ушунун лексикалык мааниси, терминдик мааниси кандай, ошол боюнча айтып баштап берсеңиз. Жакшы, рахмат. Тобо деген бул албетте эң негизги биз сөздүк мааниси кайтуу деген сөз, өкүнүү, бушайман болуу деген сөз. Анан кеңири түшүндүрмөсүн бере турган болсок, Алла Тааладан алыстаткан жана шайтанга жакындаткан жолдон кайтуу деген маанини билдирет. Бул шайтандан, Алла Тааладан алыстаткан жол деген эмне деген, Алла Тааланын көптөгөн буйруктары бар. Мисал, намаз, орозо, намаз окуу, орозо кармоо, андан башка зекет берүү, Алла Таалага, мындайча айтканда, Алла Таалага ибадат кыл. Ата-энеңе орой мамиле кылба. Оор, туура эмес сөздөрдү сүйлөбө, уятсыз сөздөрдү сүйлөбө, туугандарыңа кайрымдуу бол, адамдарга карата жумшак мамиледе бол делген буйруктар бар да. Эми адам баласы мына ошолорду аткарбай койсо, Алла Тааладан алыстаган болот. Мисалы, намаз окубай койгон адам Алла Тааладан алыстайт. Эми намаз окубай койгон адам Алла Таалага каршы чыккан болуп эсептелет. Мына ошондуктан ошол эле учурда Алла Таалага каршы чыгып, шайтанга жакындаган болуп калат да. Натыйжада күнөөкөр болот. Мына ошол адам баласы, мусулман өзгөчө тобо аркылуу ушул күнөөлөрүнөн арылат. Алла Таалага кайра кайтат. Ошондой эле Алла Тааланын моондой буйруктары бар аткарбай. Мисалы, ичимдик ичпе, арам болгон ичимдиктерди ичпегиниң деген сөз, уятсыз сөздөрдү сүйлөбө деген сөз бар. Ошондой эле кумар ойнобо деген ошого окшогон тыюулар бар да. Эгер адам баласы, мусулман ошол тыюулардан тыйылбаса, ал дагы күнөөкөр болот. Натыйжада Алла Тааладан алыстайт, Алла Тааланын буйругуна каршы чыгып отуруп, Алла Тааладан алыстайт. Ошондой эле шайтанга жакындайт да. Бул дагы натыйжада күнөөкөр болот. Күнөөкөр болгон киши, ал киши руханий кир болот. Ошол руханий кирлерден тазаланыш керек да. Мына мусулман киши ушундай күнөөлөрдөн тазалануу үчүн өзгөчө тобого бекем кайрылыш керек. Эмне кылат? Албетте ошол тобо кылуу үчүн өзгөчө белгилүү бир шарттары бар да. Демек, тобо деген эмне дегенде, ошол Кудай Таала бизге жиберген буйруктары бар, тыюулары бар. Ошол тыюу салынган нерселерди аткарып алган же күнөө кылып алган адамдар кайрадан ошол күнөөлөрүмдү кылбайм деп сөз берип Кудайга кайтуусу экенин айтсак болот экен да. Эми агай айтсаңыз, тобанын аныктамасын көрүп алдык. Эми кандай, мисалы, кандай тобаны кандай кылышыбыз керек да, бир мусулман катары кайсыл тобаларды, мисалы, ошонун шарттарын, өзгөчөлүктөрүн айтып берсеңиз, кантип тоба кыла алабыз? Бардык нерселерди, маанилүү иштерди жасаганыбызда биз өзгөчө даярдык кылабыз, туурабы? Мисалы, намаз окуйм дей турган болсок, өзгөчө даарат алабыз. Даарат алып, анан кийин намазга турабыз. Бул тобо үчүн дагы ошол эле шарттар, даярдык. Кандай даярдык? Албетте эң биринчи өзүбүздүн жүрөгүбүздү чын жүрөктөн мен тобо кылам
деп өкүнүү ниети менен Аллах Таала мени кечиргениң деп тоба ниетинде даарат алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде дагы өтөт. Мисалы ошол даарат алганда адам баласынын денесинен, жууган жеринен кадимкидей кирлер түшөт дейт руханий кирлер. Ошол сыяктуу эң биринчи тазалык ниетинде ошол тободон өкүнүп атам, тоба кылып атам деген ниет менен даарат алабыз. Ар бир көзүбүздү, колубузду жууганда колумдан ошол кирлер түшүп атат. Жүзүбүздү жууп атканда жүзүмдөн ошол көзүм менен жасаган күнөөлөр, оозум менен жасаган күнөөлөр, тилим менен сүйлөгөн сөздөр бардыгы түшүп атат деген ниет менен ошондой элестетип даарат алышыбыз керек. Мына андан кийин албетте эң негизги 2 рекет намаз окуйбуз. Тоба ниетинде. Көпчүлүк учурда бир туугандарыбыз мына шам намазынан кийин дагы ушундай тоба ниетинде намаз окуйт. Нафил намазыны 3 рекет парыз окугандан кийин 2 рекет сүннөт, 2 рекет сүннөттөн кийин 2 рекет, 4 рекет кылып туруп, ошол тоба ниетинде 2 рекет нафил намаз окушат. Мына ошол дагы тоба өтөт. Ошол эле учурда авабин намазы албетте. Андан кийин намазды окуган учурда 2 рекет нафил намаз деп ниет кылып, Аллах Таалага чын жүрөктөн бул тоба намазым деп намаз окуйт. Намаз окугандан кийин отуруп аяк жагында албетте Аллах Таалага белгилүү мактоо айтат. Мактоо айтып, пайгамбарыбызга салаваттарды айтып, андан кийин албетте өзүнүн негизги ниетин айтат, тобаларын кылат. Ошол эле учурда мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолдору бар. Кандай? Мисал истигфар кылуу. Астагфируллах деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы хадисинде айтат, мен кээ бир учурларда 70 жолу же болбосо 100дөн ашык истигфар кылам дейт. Пайгамбарыбыз 70 жолу же 100 жолдон ашык истигфар кылып Аллах Тааладан кечирим сурап аткандан кийин биз кимбиз? Биз андан да көп жасашыбыз керек. Ошондой эле пайгамбарыбыз айтат, бир тобонун истигфардын мырзасы бар дейт. Сайидул истигфар деген дуа бар. Пайгамбарыбыз өзгөчө ошол дуаны үйрөтүп кеткен. Ал дуада Аллахумма анта рабби деп башталат бул дуа. Андан кийин ошол дуанын артыкчылык жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким дейт ошол сайидул истигфарды окуса, бул сайидул истигфарды окуй турган болсо, ал эгер кечинде ошол эртең менен окуй турган болсо, кечке чейин жашап ошол кечинде күндүз эле өтүп кете турган болсо, ал бейиштик болот дейт да пайгамбарыбыз. Ошол эле учурда кечинде ким жатарда ошол сайидул истигфарды окуса, ал эртес таң атканга чейин өтүп кете турган болсо, ал дагы анын орду бейиш болот дейт да пайгамбарыбыз. Ошондуктан ошол дуага өзгөчө маани беришибиз керек да. Ушул намазда аяк жагында өзгөчө мына ушул дуаларга көңүл буруп, Алла Тааладан бардык мына эсибизге келген жана келбеген күнөөлөрүбүз бар. Мына ошолорду Аллахым менин мына ушундай күнөөлөрүм деп айтпайбыз аны. Жөн эле өзүбүздүн оюбузда, жүрөгүбүз менен элестетип эле мындай ушундай күнөөлөрүм кылганым Аллахым сен мени кечиргениң деп дуа кылабыз. Себеби себеби Аллах Таала көкүрөктөгү бар нерсени билип жатат. Биз жүрөгүбүздөн берилип, чын дилибиз менен дуа кыла турган болсок, албетте ал сөзсүз ошол дуаларыбыз кабыл болот да иншалла. Ошондуктан ошол 2 рекет намаз окуп, намазыбызды Алла Таалага мактоо айтып, даңктап, аяк жагында ушул дуаларды кылышыбыз керек. Ошол мезгилде иншалла Аллах Таала дуаларыбызды, тоолорубузду кабыл кылат да. Демек ошол тоба кылуунун мындай адеби жолу катары биринчи ошо тоба кылуу намазы үчүн атайын даарат алып жакшы ниет менен, андан кийин 2 рекет намазын окугандан кийин тоба намазын, андан кийин ошол хадисте да келген истигфар дуасын окуусу менен ошол өткөн күнөөлөрүнөн кечирим сурап Кудай Таалага тоба кылыш керек экен да. Анан агай ошол жерде көбүнчө айтылат эмес, бул тободо мисалы көз жаштын канчалык мааниси бар да. Мисалы биз деле адамдардан кечирим сураганда эле кээде жөн эле сурап коебуз да. Мисалы ошону сөзсүз эле көз жаш төгүш керекпи же төкпөш керекпи, ошонун маанилүүлүгүн да айтып өтсөңүз. Албетте өкүнүүнүн, себеби тоба дегенде көз жаш дагы эске келет да биринчи акылыбызга, оюбузга. Өкүнүүнүн бир шарты чын жүрөк менен өкүнүү, тобонун бир шарты чын жүрөк менен өкүнүү, ошол кылган күнөөлөрдөн өкүнүү. Ошол эле учурда көздөн жаш төгүү өтө маанилүү. Эгер көзүбүздөн жаш төгүлбөсө дагы ошол өзүбүздүн кылган күнөөбүзгө кайгыргандыгыбызды жүзүбүз менен дагы билдиришибиз керек да. Ыйлай турган болсок жакшы болот.
ыйлап туруп Кудай Тааладан сурасаң, ал дагы таасирлүүрөөк болот өзүбүзгө дагы, ошол эле Аллах Таала дагы демек менин ыраазылыгым үчүн бул жаш төгүп атат деп кечирет ошол мезгилде. Тоболорубузду кабыл кылат. Демек көз жаш төккөн жакшы. Демек бул Куранда келген таубатан насуха деген ушул да сиз айтып өткөн жол. Албетте бул эмеде өзгөчө шарттар бар. Мисал, бул күнөөлөрдүн өкүнүү бар, андан кийин ошол ибадаттар аткарылган эмес болсо, ошолорду казасын кылышыбыз керек. Мына ошондой шарттар бар дагы. Андан кийин эгер бирөө менен урушуп кеткен болсо, же болбосо бирөөгө зулумдук кылып койгон болсо, ошонун барып кечирим суроо бар. Барып кечирип кой деп. Тободон мурун албетте мен ушундай сени көңүлүңө оорутуп койдум, мени кечиргениң деп ыраазылык алышы керек. Андан кийин өзүнө өзү сөз бериш керек. Ошол таубатан насуха дегени экинчи бул күнөөнү кылбаймын деп сөз бериш керек. Өзүнө өзү сөз берип, ошого колдон келишинче аткарбаганга аракет кылыш керек. Ошо жасабаганга аракет кылыш керек ошол күнөөнү. Анан агай, мындай хадистер бар эмеспи? Баарыбыз билип жүрөбүз. Мисалы, 5 убакыт намаз биздин ар дайым окуп жүргөн. Ошол намазыбыз ошол ортолуктарда, мисалы, багымдаттан бешимге чейинки күнөөлөрдү кечирет. Же болбосо жума намаз, жумадан жумага чейин күнөөнү кечирет. Же болбосо айт намаздан айт намазга чейин күнөөнү кечирет. Зекетке чейин деген хадистер бар эмеспи? Мисалы, негизинен кээ бир көп эле бир туугандарыбыз ойлошот да, мисалы күнөөлөрдү кылып алып же кээ бир тыюуларды аткарып алып, мен ушул намаз окуп койдум, демек ошол учурда аралыгында күнөөлөрүм кечирилди деген да ниетте болгондорун дагы биз угуп көрүп жүрөбүз да. Ошол кайсы күнөөлөрдөн тобо кылыш керек? Мисалы, ошол хадистеги маани эмне? Ошону айтып берсеңиз агай. Негизи күнөөлөр экиге бөлүнөт. Азыр сиз айткандай, күнөөлөр экиге бөлүнөт. Кичинекей күнөөлөр, чоң күнөөлөр деп. Эми чоң күнөөлөрдүн алымдарыбыздын арасында көптөгөн талаш тартыштар бар. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте чоң күнөөлөр жөнүндө айтат. Бир 5-6 жетөөсүн айтып өтөт да. Ал эми кичинекей күнөөлөр дагы ошол эле көздү арамдан сактабоо, мисалы, арам нерсеге карабоо, же болбосо адамдардын арасында эле кадимкидей бири-бирине ушактоо, гыйбаттоо деген сыяктуулар, булар кичинекей күнөө болуп эсептелет. Ошол үчүн чоң күнөөлөргө адам өлтүрүү, өзгөчө Алла Таалага шерик кошуу, көз ачка барып сыйкыр менен алектенүү, мына жетимдин мал мүлкүн жеп коюу, булардын баардыгы чоң күнөө болуп эсептелет да. Эми сиз айткандай мына хадисте айтылгандар, булардын баардыгы албетте биздин жасаган жакшылыктарыбыз баардыгына Аллах Таала эсепсиз соопторду берет. Ошол эле учурда билип билбей кетирген ушундай каталарыбыз болот. Ошол каталар намазга келген учурда пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, ошол намазга калтырбай парыз намаздарды аткарсак, жумадан жумага намаз окуй турган болсок, жумадан жумага ошол жума намазды калтырбай окуй турган болсок, же болбосо Рамазан айларында, Рамазан айында орозону, башка ибадаттарды калтырбай Рамазанга ибадат кылып жүрө турган болсок, ошол арасындагы кичинекей күнөөлөрдүн баардыгын Алла Таала кечирет. Бирок ошол кичинекей күнөөлөр баардыгын кечирет деп эле биз буларга маани бербей койбошубуз керек да. Бул гыйбат ушактарды дагы токтотуш керек. Эгер токтотпой ушулар дагы бул кичинекей күнөө экен деп маани бербей турган болсок, бул бара-бара чоңоюп кете берет. Ошол эле учурда мына Кур'ани Каримде бир аятта эгер силерде тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар дейт. Чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, силердин кичинекей күнөөлөрүңөрдү жаап жашырабыз дейт Алла Таала. Демек, биз эгер адам баласы ошол кичинекей күнөөлөрдөн, чоң күнөөлөрдөн сактана турган болсо, башка күнөөлөрдү Алла Таала кечирет. Туруктуу ибадаттарыбызды аткара турган болсок, ошол ибадаттардын урматына, мусулмандардын кылган ибадаттардын урматына Аллах Таала эмелерди, күнөөлөрдү, кичинекей күнөөлөрдү өзү кечирет да. Бирок албетте кичинекей болсун, чоң болсун, биз дайыма тобо кылышыбыз керек. Тилибизден истигфар, тобо түшпөш керек. Дайыма бир гана белгилүү бир жерге барганда эле тобо кылып калуу бул жетпейт. Айда бир жолу тобо кылып коюу бул болбойт. Же болбосо жылына бир жолу тобо кылып коюу болбойт. Бул күндө астагфируллахал азим, астагфируллах, Аллахым мени кечиргилиң деп ар бир адам өзү үчүн Алла Тааладан кечирим тилеп тобо кылып жүрүшү керек. Демек, мисалы, биз ошол жумадан жумага же Рамазанда орозо кармап койсо, Рамазандан Рамазанга же ажылыкка барса, мисалы, таптаза болуп келет, же умрага барса деген бул ибадаттарды аткаруу, бул
жанакындай майда баратча каталарды мындай кечирерин деп түшүнсөк болот экен. Ал эми жанакындай кабаир деген чоң күнөөлөргө сөзсүз тоба зарыл экен деп түшүнүшүбүз керек экен да. Албетте тоба кылып туруп ошол намазыбызды окуп өзгөчө убакыт бөлүп ошол чоң күнөөлөрүбүз үчүн эгер кылган болсо, ошол билсе, билбесе дагы адам отуруп эле 2 рекет намаз окуп Алла Тааладан сураш керек. Аллахым, мен ушундай күнөөлөрүм бар, менин билип билбей кылган чоң күнөөлөрдү да сен өзүң кечиргиниң деп Алла Таалага жалынып дуа кылышы керек да. Анан мына Рамазан айында өзгөчө пайгамбарыбыздын хадис бар. Ким ушул Рамазан айынын соонуна ишенип, Аллах Тааладан үмүт кылып ушул орозо кармаса, чын дили менен ишенип орозо кармай турган болсо, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет дейт да. Ошондуктан Рамазандын мүмкүнчүлүгүнө пайдаланып, өзгөчө ушул нерсеге маани беришибиз керек да. Агай, сиз да айтып өттүңүз, негизинен баягы акы деген маселеси болгондо, бул эми мисалы Кудайдын акысы бар, адамдын акысы деген бар да. Мисалы ибадаттар бул Кудайдын акысы да негизинен. Мисалы биз ошого эгерде ибадаттарыбызды орундатпасак же жана башка Кудайдын акысы болгон нерселерди орундата албасак, биз Кудайга тобо кылабыз жана ошону кайталабайбыз дедик. Ал эми адам акысы болгон мисалы күнөөлөрдө же кылмыштарда тобаны кандай кылабыз? Мисалы бирөөгө биз жала жаптык дейли, же ушундай ушак тараттык, гыйбат кылдык, же көрө албастык кылдык, же ушундай же болсо малын уурдап алды, ушундай эми анын акысына кирген, анын мал мүлкүн талап тоногон кылмыштар бар. Бул күнөө дагы ушулар кандай тобо кылыш керек? Мисалы ошондой кылып алып туруп деле же Кудайдан кечирип коебу? Мисалы көбүнчө ошондой дагы түшүнгөндөр бар да. Ошол боюнча да айтып берсеңиз агай. Албетте негизи бул Алланын акысы жана адамдын акысы деп өзү экиге бөлүнөт да. Парыз болгон ибадаттарды аткарбай койсок, бул Аллах Таалага карата биз каршы чыккан болобуз. Алла Тааланын алдында күнөөкөрбүз. Ал үчүн Аллах Тааланын өзүнөн тобо кылып, ошол парыз болгон ибадаттарды кайра окушубуз керек. Эми акыретте суроо жооп болгон учурда Аллах Таала бир гана өзүнүн акысын сурайт. Ошол эле учурда эгер башка бир тууганыбыздын акысына кирген болсок, бирөөдү сөккөн болсок, урган болсок, тепкен болсок, ал жерде Алла Таала аралашпайт. Силер өзүңөр чечишип алгыла деп айтат. Ошол мезгилде акыреттеги абал өтө оор болуп калат. Биздеги болгон бардык соопторду ага беришибиз керек болуп калат. Ошондуктан бул дүйнөдө биз өзгөчө ошол тобого маани берип атпайбызбы? Тобо кылган учурда ошондой нерселер болгон болсо, бир туугандарын кечирип койгула деп, ошолордон уялбай баягы адамдын ички дүйнөсүндөгү текебердик деген нерсе бар. Ошол нерселерди таштап, барып бир тууганын кечирип кой, мен да ушундай ката кылдым, сенин көңүлүңдү ооруттум деп кечирим сураш керек. Ушактаган болсо, эме кылган болсо, эгер мал мүлкүн жеп койгон болсо, ал кишини таппай жаткан болсо, мисалы, анын атына садака бериш керек. Ошол сыяктуу нерселерди аткарып, ошол киши менен мындайча айтканда бул дүйнөдө эсептешип алыш керек. Болбосо акыретте барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, сахабалар менен ушундай ал мезгилде мечиттин ичинде бардыгы чогулуп отурган болот. Чогулуп отурганда пайгамбарыбыз айтат, банкрот ким билесиңерби дейт. Ошол мезгилде муфлис деп айтылат. Банкрот болгон ким деп сураганда сахабалар айтат, биздин түшүнүгүбүз боюнча ошол мал мүлкү калбай калган бир соодагер, эч нерсеси калбай калган киши бул банкрот деп айтат. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, чыныгы банкрот мен силерге айтайынбы десе, сахабалар бардыгы чыныгы банкрот кандай экен деп, албетте айт я Расулалла деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул дүйнөдө жүргөндө дейт, бирөөдү сөккөн, бирөөдүн нерсесин тартып алган, бирөөдү урган, ишкылып бирөө жөнүндө жаман сөздөр сүйлөгөн дейт, бирөөдүн акысына кирген адам. Акыретке барганда мына бул кишинин соопторун, ошол кимдин акысына кирген болсо, алар бардыгы соопторун алат дейт. Анан бул кишиде сооп калбай калат дейт. Сооп калбай калган учурда алар ала турган нерсеси көп. Анда дейт, биздин күнөөлөрүбүздү алсын деп күнөөлөрүн жүктөйт да. Сооп эч нерсе калбай калат, сооптордун бардыгын берген болот, күнөөлөрдүн бардыгын жүктөлүп алат да. Мына ошол чыныгы банкрот деп айтат да пайгамбарыбыз. Ошондуктан акыретте барганда банкрот болбош үчүн бул дүйнөдө эле ошол мусулман бир туугандар өзгөчө бири-биринен кечирим сурап, дайыма мына Рамазанда өзгөчө бардыгы Алланын ырайымы, рахмат айы, кечирим сураш керек бири-биринен, бири-бирине жардамдашыш керек, кайрымдуулук иштерди кылыш керек да. Демек, ошол башка бирөөнүн акысын жеп, башка бирөөнүн акысына киргендин абалы чындап эле оор экен да. Демек,
бул дүйнөдө да бир мүмкүнчүлүк, анын ичинде бул ошо Рамазанда бир мүмкүнчүлүк да өзүбүз эсеп кысап кылып, ошол эгерде башка бирөөнүн көңүлүн оорутсак же болбосо башка бирөөгө ушундай жаман иш кылсак, акысына кирген болсок, акыретке таштабай эле бул дүйнөдө мындай кечиришип же бул дүйнөдө эле аны төлөшүп алган дагы дурус экен деп айттыңыз агай. Агай, ушул жерден дагы мындай ой чыгып атат да, суроо. Мисалы, демек бизге Кудайдын акысы бар, анан коом адамдын акысы деп. Демек, коомдук күнөөлөр, баягы коомдун мүлкүнө болгон нерселердики дагы оорураак болот экен да. Албетте. Бул дүйнөдө мисал бир маанилүү бир жерге бир милдет катары бир жумушка барат. Жумушка баргандан кийин кол астындагы адамдардын акысын жеп, акчасын жеп, же болбосо алардын үстүнөн басмырлап, катуу туура эмес мамиле кылса, адилетсиз боло турган болсо, аларды бул кол астындагы адамдар бул дүйнөдө ала албаса дагы акыретте сөзсүз алат. Демек, акыретке таштабаш керек. Акыретке таштабаш керек. Бизде мындай болот эмеспи? Мисалы, көп бир туугандарыбыз дагы сурап калат, сиздерге дагы сураса керек. Мисалы, тооба кылдым, кайра эле ошол тооба кылып сөз бердим өзүмө, бирок тообамды кайра эле бузуп алдым, кайра эле ошол күнөө ишти болсо, же болбосо кайра эле ошол нерсени аткарып алдым. Эми мындай үмүтсүздүк дагы болуп кетет да. Мен ушуга 3-4 жолу же ондан ашык жолу тооба кылдым, буну аткарбайм деп сөз бердим, бирок кайра эле аткарып атам. Демек, мен буну кыла албайт окшоймун деп кайра эле ошол жаман ишке же туура эмес адатты уланткандар бар да. Ошолорго кандай деп айтсак болот агай? Эми биз бир акыйкатты билишибиз керек. Биз адам баласы кемчиликтүү. Бардыгыбыздын напсыбыз бар. Бардыгыбыз билип билбей, кээде атай билсең дагы напсыңа берилип кетип туруп күнөө кыласың да. Бирок анан биздин бара турган бир эле жерибиз бар. Алла Тааланын эшиги. Алла Таалага барабыз, болду. Алла мени кечир деп. Туура айтасыз. Кээ бир туугандар айтат, бир жолу тооба кылдым, анан буздум. Аны экинчи жолу тооба кылдым, кайра тооба кыла беришке уялдым дейт да. Жок, баары бир уялсак дагы, баары кандай болсо дагы бул туура эмес түшүнүк. Бул туура эмес түшүнүк. Ошондуктан бул дайыма биз Алла Таалага кайрылышыбыз керек, Алла Тааладан кечирим сурашыбыз керек. Алла Таала биздин алхамдулилла дешибиз керек. Биздин жаратуучубуз ушундай кечиримдүү, улуу зат. Кечиримдүү. Эми бекерден Алла Таала кечиримдүү эмес да. Кечиримдүү деген сыпатты биз каяктан билип атабыз? Кур'ан-ы Каримден билип атабыз. Алла Таала бизди кечиргендиги үчүн биз билип атабыз да. Эгер андай Алла Тааланын кечиримдүү деген сыпатын билүү үчүн биз Алла Тааланын кечиримдүү сыпатын көрүп атабыз. Ал тооболорду кабыл кылуучу деп атабыз Курандан, туурабы? Демек, кандай нерсе болсо дагы кайра биз баягы жок болбойт окшойт деп үмүт үзбөй Алла Таалага кайрылып тооба кылышыбыз керек да. Дайыма Алла Таала баары бир кечирет. Бир учур кайсы учурда кечирбейт? Мына кекиртекке жан келген учурда же болбосо ыймандан чыгып кеткен учурда, капыр болгон учурда Алла Таала кечирбейт. Калгандардын баардыгын кечирет. Ыйман шарт, бир шарт ыймандуу болосуң, болду. Мен мусулманмын, алхамдулилла. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расул деген кишини дайыма Алла Таала кечирет. Демек, Кудай Таала ошол сиз да айтып өткөндөй Куранда дагы өзүнө ширктен башка бардык күнөөнү кечириш мүмкүн. Демек, жана ошондой эле кандай десек, ошо башкалар дагы эгерде кечирсе, ал адамдын тообасы кабыл болгон болот деп айтат экенбиз. Агай, мисалы, тообасы кабыл болбогонду дагы бир аз ачыктап кетсеңиз да, мисалы, кайсы адамдардын тообасы кабыл болбойт, мисалычы? Албетте, Кур'ан-ы Каримде бир аятта Алла Таала айтат, күнөө иштерди токтотпогон дейт. Өлүм учурунда жан кекиртекке келген учурда эми тооба кылдым деген кишилер жана капыр болгон бир абалда өлгөндөрдүн тообалары кабыл болбойт дейт да. Демек, бул жерден биз түшүнөбүз, биринчи, күнөө мусулман болсо дагы күнөөсүн токтотпостон эле эме кыла бере турган болсо, ал Алла Таала кечирбейт аны. Албетте, мусулмандын жүрөгүндө ыйманы бар, Алла Таала кечирет иншалла. Бирок күнөөсүн токтотпой, демек, мындайча айтканда, Алла Таалага каршы чыга берсе. Андан кийин мушрик капыр болсо, ошол Алла Тааланын буйруктарын жок деп кабыл албай кое турган болсо, мына ошолордун күнөөсү кабыл болбойт. Демек, ошол нерседен сактанышыбыз керек экен.
Бирок хадисте дагы бир нерсени айтып кетейин. Бир хадисте дагы айтылат. Акыретте ушундай бир суроо жооп болгондон кийин жүрөгүндө кыпындай ыйманы болгон киши бардыгын киши болсо баардыгын ошолорду дагы чыгаргыла тозоктон деп айтылат. Бирокчу мусулман болгон киши баары бир кечирилет иншалла. Бирок күнөөдөн сактаныш керек. Баары бир. Мисалы азыркы учурда агай бизде мисалы бул эми сиздин негизинен баягы буйруктарды, баллуктарды, тыюуларды айтып өттүңүз агай. Биз эми өзүбүздүн жашообузга келсек да, күнүмдүк турмуштачы мисалы ошол күнөөлөрдөн арылууга же болбосо күнөөлөрдү таштоого кандай мисалы немелер бар, мисалы кандай жолдор бар да? Мисалы биз жамаатташып жашашыбыз керекпи же чөйрөбүз жакшы болуш керекпи? Ошол боюнча да мисалы азыркы учурда сурайт го, негизинен тас чөйрө бар, кээде жаман чөйрө болсо да ошого келип кетесиң. Эгерде жакшы чөйрө же жеке мындай индивидуалдуу жүргөн дагы жакшы, ошол боюнча да айтсаңыз агай. Азыркы күндөгү биздин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар го. Мин хусни исламил мар'i, бир мусулмандын мусулман болгондугунун сулуулугу эмне? Таркуху мала, яғни аны кызыктырбаган жаман нерселерден тыйылуу. Да керексиз нерселерден тыйылып туруп, ошол коомдо дагы чөйрө өтө маанилүү, чөйрөдө дагы ошол жакшы нерселер сүйлөгөндөр менен жүргөнгө аракет кылыш керек. Бар себеби аура ошондой, терс нерселер дагы, жакшы нерселер дагы, жаман нерселер дагы баары бир адамга таасирин тийгизет. Ошондуктан мүмкүн болушунча жаман нерселерден алыс болуп, жакшылыктар болгон жерге көбүрөөк барыш керек. Күнөө нерселерден сактанып турмош. Ошондой нерселер кыла турган болсо, албетте тоболор дагы тез кабыл болот, адам өзүн дагы күнөөлөрдөн сактап жүргөн болот да. Дайыма мисал мечитке келип тура турган болсок, мечитке кайра келсек, мечитте бардыгы эле намаз окуп Кудай Тааладан сурап турат. 5 убакыт намазга келип, Кудай Тааладан көп жакшылыктарды сурап, жамаат менен аралашып, анча-мынча сурашып, сүйлөшүп кеткен. Бул өтө маанилүү. Коомго дагы пайдасы тиет, өзүн дагы жамааттардан коргогон болуп эсептелет. Демек, азыркы күндө дагы биз ошол күнөөлөрдү кылбаганга же ибадаттарыбызды убагында орундаткан үчүн биздин чөйрө дагы маанилүү, жана өзүбүзгө керексиз болгон чөйрө же керексиз иштерден арылып, ошого аракет кылышыбыз керек экен да. Баягы демек, демек баягы чөйрөбүздүн жакшы адамдар болуусу, мисалы намаздарыбызды мечиттен окуганда чындап эле агай, мисалы карасакчы, бизде башкача өзүбүз деле мындай алсак, ар бир намазга турганда сөзсүз өзүң менен өзүң эсептешесиң да. Мисалы бир жаман оюң болсо же жаман нерсең болгондо дагы бир намазда же ошондой жамаатта жакшы чөйрө болгондо бир аз уялып өзүң менен эсеп кылсак болуп дайыма, андан качасың негизичи. Агай, биздин убактыбыз дагы аяктап баратат. Ушул негизи эле тема боюнча деги эле ушул Рамазандын акыркы күндөрүндө ушул боюнча каалоо тилектериңиз, насааттарыңызды айтсаңыз көрүүчүлөргө. Эми өзгөчө мына урматтуу бир туугандарыма айткым келет, ошол дайыма Рамазан айынын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышыбыз керек. Бул ай сезон дейбиз, өзгөчө сооп таба турган сезон. Ошондуктан сооп кылуу үчүн, соопту табуу үчүн албетте намазыбызга бекем болушубуз керек, орозобузду жакшы кармашыбыз керек, ушак айың жаман сөздөрдөн этиятташыбыз керек, орозобуз текке кетпеш үчүн жаман сөздөрдөн алыстап жүрүшүбүз керек, өзгөчө мына тобого маани беришибиз керек. Бул айда жасалган ибадаттар 700 эсе, андан да эсепсиз сооптор берилет Алла Таала тарабынан. Мына ошол эле учурда бир окуяны айткым келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Адам баласынын жаны кекиртегине келгенге чейин анын тобосу кабыл болот деген хадис бар. Мына ошол хадисти бир алымдан бир киши сурайт да. Ушундай бир хадис бар. Буну сиз бизге кантип түшүндүрүп бере аласыз десе, баягы суроо сураган кишиге кайрылат. Сен эмне менен алексиң дейт да. Сенин кесибиң эмне десе, мен тигүүчүмүн дейт, кийим тигем дейт да. Анан канча жылдан бери ушул иш менен алектенесиң десе, 30 жылдан бери дейт да. Мына ушул ишти жасаганыңда, ушул тигүүчүлүк иште сага эң жеңил болгон иш эмне дегенде, баягы тигүүчү киши айтат, мага эң жеңил болгон иш бул ушул мына материал болсо, материалды алып ошол кайчы менен кыркуу дейт да, болду. Кыркып коюп
Эң жеңил дейт да. Өтө жеңил дегенде. Мына эми сен 30 жылдык тажрыйбаң бар экен. 30 жылдык тажрыйбаңда эң жеңил иш дейт. Эми сен ушул жаның кекиртеңе келгенде кайчыны алып ошол матаны, ошол материалды кыркаласыңбы десе жок дейт. Кантип дейт да. Эми өлөйүн деп атканда кантип кыласың дейт да. Эми дейт сен дейт 30 жыл ошол өмүрүңдү берген, кыйналып ушуну алгансың. Ошол кесипти үйрөнгөнсүң дейт. 30 жыл тынбай ушу менен алектенгенсиң дейт да. Ушуну өлүм төшөгүндө жатып кекиртекке жаның келген учурда кыркалбасаң дейт. Тобону өмүрүңдө такыр кылбасаң кантип тобо кыла аласың дейт да. Ошондуктан бул жерде биз мусулмандар өзгөчө сабак алышыбыз керек. Жашообузда тобону көп кылышыбыз керек. Күндө керек болсо күндө Алла Тааладан кечирим сурап, ошол тобо кылып тура турган болсок, иншалла, эртең ар бир адам бир акыйкат нерсе бар. Адам баласы канча көп жашаса дагы бир күн өлөт. Бир күн бул дүйнөдөн акыретке көчөт. Ошол көчүү учурунда адам баласынын жаны бутунан баштап чыга баштайт. Баш бармагынан баштап келип жүрөккө келет. Жүрөккө келген учурда жүрөктө эмне болсо, тилден ошол нерсе чыгат. Эгер тобо кылып жүргөн болсок, ла илаха иллаллах деп жүргөн болсок, Аллахым мени кечир деген болсок, ошол жерде Аллахым мени кечир десең дагы болду, акыретиң абат болот да. Акыретиң жакшы болот. Бара турган жериң мындайча айтканда сырттанкы адамдарга дагы үлгү болот. Мына бул жакшы кетти, тобонсу менен кетти, ыйманы менен кетти, бара турган жери бейиш деп. Бул жакта калгандар дагы сүйүнөт, ал эми адам өзү дагы сүйүнөт баргандан кийин. Ошондуктан бул жашообузда тобого өзгөчө маани беришибиз керек. Ошол көрөрман бир туугандарыма ушуну сунуштап кетмекчимин. Агай, чоң рахмат. Ошол айткан насааттарыңыз, тилектериңиз өз максатына жеткен болсун. Бүгүн бизге ошол тобонун мааниси, аныктамасы, түрлөрү, канткенде туура тобо кыла алабыз, ошол боюнча, деги эле тобо боюнча бүт темаларга бизге пайдалуу, керектүү бир жооп бердиңиз агай. Жана эгерде тобо кыла турган адамдарга да бир кандай тобо адебин да көрсөтүп бердиңиз, кантип тобо кыла тургандыгын агай. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, бүт максаттарыңыз орундасын. Ыраазычылык билдиребиз агай. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн тобонун маанилүүлүгүн кеп кылдык агайыбыз менен. Негизинен эле карай турган болсок, адам баласын Кудай Таала акыл берип, өзүнө ыктыяр, эрк берип жараткан. Жана ошондой эле Кудай Таала өзүнүн буйруктарын, өзүнүн тыюуларын пайгамбарыбыз аркылуу бизге көрсөткөн. Жана адамга ар дайым тандоо укугу берген. Демек, аларды жакшы жакка, жакшы жолго, туура жолго, пайдалуу жолго алып кетүү ар бирибиздин колунда. Бирок ошол эле мезгилде адамдын, инсандын потенциалы бул жаман иштерди, бирөөнүн көңүлүн ортого алган башка иштерге да потенциалы бар. Бирок адам өзүнүн чөйрөсүнүн негизинде ошол берген акылы, ыктыяры жана пайгамбарыбыз да көрсөтүп келген жолдордун негизинде ар дайым жакшы иш кылууга, пайдалуу нерсе кылууга жан үрөшүү керек экен. Жана ошондой эле бүгүн биз тобону айтканда Кудай Таала өзүнүн Куранында дагы айтып өткөндөй, ширктен башка мусулман болгон адамдын сөзсүз тобосун кабыл болорун жана күнөөсүн кечирерин дагы бизге маалым болду. Бирок бул жерде өзгөчө биз күнөөлөрдө Кудай акы менен адам акыны дагы бөлүп алдык. Демек, адамдын акысына кирген болсок, же башкалардын зулум кылсак, же башкаларга жаман сөз айтсак, же жала жапсак, ушундай башкалары менен тиешелүү болгон күнөөлөрдө тобонун эң биринчи шарты ошол адамдан кечирим сурап, анын көңүлүн алуу экендигин дагы айтып өттүк. Жана ошондой эле эгерде башка бирөөгө зулумдук кылып, же башка биздин бир туугандарыбызга жамандык кылып алып, аны кыяматка калтырбоону дагы биз үйрөндүк. Себеби кыяматта эгерде ошого таштап койсок, кыяматта биздин күнөөлөрүбүз дагы кошо, алардын күнөөлөрү бизге өтүп, алардын биздин сооптор ага дагы кетип калышы мүмкүн экендигин дагы көрдүк. Демек, бул жерде өзгөчө азыркы учурда биздин бүгүнкү күндө дагы көңүл бура турган нерсе бул коомдук күнөөлөр, же болбосо башкалар менен тиешелүү болгон мамилелердеги дыккат кылган нерселер экенин көрдүк. Демек, Кудай Таалам бүгүн биздин ушул себеби эле ушул Рамазан айында бизге бир мүмкүнчүлүк, шанс тоба кылууга, эгерде башкалардынга жамандык кылса, көңүлүн ортсак, алардан кечирим суроого да бир мүмкүнчүлүк. Баарыбыздын ошол кылган тоболорубузду кабыл кылган болсун.
Кадырман көрүүчүлөр, ошон менен бүгүн тобаны маанилүү болгон тобаны маанилүү тууралуу бүгүнкү берүү соңуна чыгып кетти. Баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Баарыңыздардын тоболоруңуздарды кабыл кылсын, баарыбыздын тоболорубуз кабыл болсун. Кудай таалам акыретте дагы бизге жүзүү жарык болгон, башкалардын акысына кирбеген мыкты инсандардан кылсын. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалап, сак саламатта туруңуздар.